Көл-центр Кичи Алай унаа жолунда сел жүрүп, унаа кыймылы токтолду. Бүгүн 19 майда саат 5:00 чамасында катуу жааган жамгырдын кесепетинен Ош облусунун аймагындагы Көл-центр Кичи Алай жолунун 14-чакырымында сел жүрүп, унаа кыймылы убактылуу жабылды. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, учурда транспорт жана коммуникация министрлигинин номер 21 жол тейлөө ишканасы сел жүргөн жерди тазалоо, калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүдө. Бул Майами эмес, балыкчы. Социалдык тармактын колдонуучулары балыкчы шаарына тартылган видео менен бөлүшүп, кереметтүү ысык көлгө суктанышууда. Видео балыкчы шаардык пляжында тартылган. Чаламандын чак түшүндө көчөдө заара ушаткан кишинин видеосу тарады. Соц тармактарда Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн биринде Чаламандын чак түшүндө көчөгө заара ушатып жаткан кишинин видеосу тарады. Видеодо көрүнүп тургандай, жаран эч нерсе болбогондой унаага отуруп алган. Иттей Бишкек баннери алынып, авторуна эскертүү берилди. Бул тууралуу аталган көрсөтмөнүн автору Рахат Асангулова маалымдады. Айтымында аларга эртең менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери келип, баннерди алып салуу керектигин эскертишкен. Кийинчерээк милиция кызматкерлери келип, баннерди алып салган. Айтымында андагы жазуу шаардын репутациясына шек келтирет. Милиция кызматкерине пара берген аял кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 17 майда жаран Аламүдүн Риптин тергөө кызматына бейбаштык фактысы боюнча арыз менен кайрылып, тергөөчүдөн жаранга карата чара көрүүнү суранган. Кызмат адамын өзүнүн пайдасына чечим чыгаруу көндүрүү максатында ошол эле күнү жаран мобилдик тиркем аркылуу тергөөчүнүн электрондук капчыгына акча каражатын кодоргон, көрсөтүлгөн сумма пара алуу катары классификацияланган. Бул факты боюнча тергөөчү маалымат берип, иш Чүй облустук ички иштер башкармалыгына катталган деп айтылат маалыматта. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү катары Чүй облусунун тургуну 1989-жылы туулган жаран кармалган. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Кымбатка деп чыгат 3197. Зеница кылып салам дегендерге деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Адамдарга рахмат. Хирургтун өлүмү, операция жасаган дарыгердин лицензиясы жок болгон. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жана фармацевтикалык кызматты лицензиялоо башкармалыгынын башчысы Аман Осмонов билдирди. Анын айтымында сакал алмаштыруу операциясын жасаган дарыгерлердин бири Дита клиник косметологиялык клиникасында кеңсени ижарага алган. Ал 2025 жылдын 1 мартынан бери иштеп келет. 2023 жылы рейдтин жыйынтыгында Дита клиникасы лицензиясы жок иштеп жатканы аныкталган. Андан соң айып пул салынып, материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген, деди Осмонов. Эскерте кетсек, 8 майда Бишкекте сакал эктирүү операциясы маалында флеболог хирург Элдос Турсунбеков каза болгон. Ал 30 жашта болчу. Алдын ала маалымат боюнча бейтап анафилактикалык шокко кабылган. Булак Арча медиа. Джо Байдендин рак илдетине чалдыкканы айтылды. АКШнын мурдагы президенти 82 жаштагы Джо Байденге простата безинин рак оорусунун агрессивдүү түрү диагнозу коюлганын The New York Times Байдендин басма сөз катчысына шилтеме берүү менен жазып чыкты. Андагы маалыматка караганда диагноз жума күнү 16 майда дарыгерлер Байденди текшерүү учурунда аныкташкан. Байденде табылган рак сөөгү метастаз бергени да айтылат.